тарбиялуу болсо, ата-энеде башталат да биринчи. Тарбиялуу ата-энеси тарбиялуу болгон үй-бүлөдөн тарбиялуу бала чыгат да. Тарбиясы жок ата-энеден тарбиясыз балдар чыгат. Ушундай түшүнөм да. Кошуласам сиздер. Андан кийин экинчи топко эгер ата-эне менен эне бири-бирине мээримдүү болсо дейт, ошол үйдө балдар гүлдөр кандай өздөрүсүздөр экинчи топ кандай түшүнөсүздөр? Ата-эне менен бири-бирине болсо балдар Biz buga чейин дагы ошо эмелер мектебин көп жолу өткөнбүз. Анча-мынча даже билбеген нерсенин баарын Самара эжеден үйрөнүп атабыз. Анан эми бул эмеңизге жооп берген, эгер бул кыз айткандай өзүбүз тарбиялуу болсок, балдарыбыз тарбиялуу, тарбиянын эме мааниси көп экен да. Мисалы баланы жакшы жакка үндөө, калп айтпоо, имандуу болуу, көп эмелер бар да. Анан жолдору көп, жолдору көп. Анан тарбиянын башаты биринчи өзүбүздөн башталат экен. Баланы мээримдүүлүккө үйрөтүү, калп айтпаганга, жакшы окуганга, тарбиянын көп кырдуу эмелери бар. Ошонун баарын балдарыбызга туура айтсак, анан өзүбүз эң биринчи өзүбүз аталар, энелер өзүбүз үлгүлүү болушубуз керек экен. Анан балдарыбыз бизден үлгү алат. Экинчи эмеси тарбиянын башаты мектеп. Биринчи үй бүлө, анан кийин мектеп. Үй-бүлөдө ынтымак болсо, балдарыбыздын балдайсан гүлгү кетпей, гүлдөп турат деп ошо топтоп коелу. Демек, анда эмесе сиздерге эки топко эки тапшырма бергим келип турат. Биринчи топко бала ата-энеден эмнени күтөт? Бала ата-энеден эмнени күтөт? Ушуга талкуу жүргүзүп, суроого жообуңузду улап жазыңыздар. Андан кийин балага туура тарбия берүүдө ата-энеде кандай сыпаттар болуу керек? Сиздер убакыт жан дилиңиздер менен жазыңыздарчы. Чындап эле балаңыздар эмне деп урушасыздар эми? Ошону жазыңыздарчы. Барак бердим сиздерге. Жазыңыздар, эмне деп? Эми кээде ачууңуз келгенде ушуп кетип урушасыздар да, туурабы? Жазыңыздар, ага маркер турат да беребизге, жазыңыздар. Болгон эмеңиздерди жазыңыздар. Ачасыздар, бизге жазылган сонун каттар бар. Бул каттарды суроолор бар, оюңуздарды айтып, талкуу кылабыз. Анда эмесе кеттик. Биринчи топтон Ужигиттин мамасы келиңиз. Сиздин балаңыз бир күнү мектептен көзүн көрүп келди, сиз кандай карайсыз? Сиздин балаңыз бир күнү мектептен көзүн көрүп келди дейт. Сиз буга кандай карайсыз? Эми каршы менин кыз программыш. Эркек балаң көрүп келсе, эми обычный жашоодо келип кыйкырасың да, бирок баягы биз ата-энелер мектебине катышып, баягы көп сабак алганыбыз үчүн мындай сабырдуу болуп, өзүңдү кармаганды үйрөнүп, уяласың да, мен Самара эжеге кантип кырам? Канчадан бери сабак өтүп мээме коюп атсаң. Кыйкырбар кыйкырып атса. Чындап эле рахмат. Эме затпайсыз. Мисалы, чындап эле бул ата-эненин сөзүнө толуктап кетип жатат да, чындап эле бар го, эмоция калтырган ата-энелер бар да. Мугалимди тоготпой, эшикти жууп кетип, эмне үчүн менин баламды урду? Эмне үчүн сиз карабайсыз деп. Жумлап атпай, мынакей ушунун баардыгы айланып келип, ушунун ата-энени баскан, турган, тарбиясы бүттүгү ушунун баардыгы мынакей ушу ата-энелер мектебине катышып алып жүргөн үчүн мынакей рахмат. Назердин мамасына мынакей Самара эжеке бизди окутуп, мээбизге күйүп ушунтип атып дейт. Ар дайым ушул сиздерге сабак боло берсин. Ата-энелер келип мындай эмоция калтырбай, жакшы эмени айтайык, азамат сиз жакшы эмеңизге. Андан кийин келиңиз, Ангелдин чоң апасы. Ана кайда жокпу, сынталган эмне кыласың? Жок, тип эстепедесте Назердин мамасындай болупчу. Ушпа деген сынып калды деп. Азында ода жатпайт. Жиндиде тилде эстепедесте анан энди мындан кийин вообще бала жөнүндө, тарбиялоо жөнүндө сонун темалар бар экен да. Бир эле бир айдан өтпөстөн ушуну мен
мунун бир айда 2 жолу же 1ден 3 азыр 1 айда 2ден 3ден ошо класс сааттардан пайдаланып ушул гапырмаларымдын кагайсын сонун ата энелер үчүн деген китептерди окуп анан ошо ата энелериме ушул жерден ыраачылык айткым келип кетет да ата энелериме келип чалып мен жана китепти бир күн берсеңиз алып кетсем болобу окусам болобу дешип кызыгып ата энелер болатыр. Рахмат сиздерге ата энелер мага өйдөдө өбөк ылдыйда жөлөк болуп колдоо көрсөтүп ушинтип жүрөсүздөр. Мына баардыгы айланып келип ушунун баардыгы айланып келип окуучунун билим сапатына ээ болот экен. Көрдүңүздөр, окуучу билим сапатка ээ болуш үчүн ата эне тараптан биринчи ата эне тараптан үйдөн ата эне баланын окуусуна көзөмөл алып, ага окуучуга керектүү шарттардын баардыгын түзүп берсе, андан кийин мугалим эмне кылышыбыз керек? Балага сапаттуу окуу, билим тарбия берүү. Андан кийин окуучу тараптан сабакка болгон кызыгуусу, тынымсыз эмгек. Демек жогоруда айтып кеткен ата эне баардык шарттардын баардыгын түзүп берсе, ата эне балага уже болду билим деле касып, дене кызганча иштей бериш керек. Ага анан ошондо окуучунун билим сапаты мына деген силерге жакшы маалыматтарды бере алдым. Жакшы ата эне эне сыйлаган энеге кандай гана бактоо жарашат дейт. Эне сенден талашат дейт. Демек ушул сабагын бар болуңуздар. Менин досум, мен herkes жактаган. Менин досум, өзүң менен мактанам. Адал досум, кыйын кезде колдогон. Менин досум, мен herkes жактаган. Менин досум, өзүң менен мактанам. Адал досум, кыйын кезде колдогон.